Ассаламу алейкум туугандар. Кандайсыздар? Ден соолуңуздар жакшыбы? Мени аябай күтүп жатасыздар окшойт. Бүгүн үй тартам деп айткан элем. Көпчүлүккө WhatsAppка жооп бере албай жаткан себеби миңден ашуу адам жазып атат. Бәріне очередь менен жазып атам. Кечиресиздер. Кимгедир 12 саатта жооп келип атат, кимгедир бат-бат жооп келип атат. Себеби ошол очередь менен карап туруп баарына жооп бергенге аракет кылып атам. Түнү менен уктабай чыктым, баарына жооп бергенге. Ушундай чоң жоопкерчиликти өзүмө алып алыппын. Эми адамдардан, биздин адамдардан кача албайм. Азыр айылдан ичинде 2 үй бар экен, ошону тасма кылып видео тартып, тасманы чыгарам YouTube'га. Ценаларыны, баасыны, үйдүн өзүнү кандай шарттар менен канча акчага сурап атат, ошону тамаша кылып көрүңүздөр. Жакса чалыңыздар, жазыңыздар, буюрса балким алып каласыздар. Өткөндөгү үй сатылып кетти, биринчи 100 миңдик үй сатылды. Буюрса куттуктап коюңуздар. Карабалталык Нурлан деген байке алды ал үйдү. Буюрса бир үй бүлө дагы кошулду бизге, иншалла. Мына биздин айылга кошулду бир үй бүлө, кыргыз үй бүлө. Мен аябай кубандым, кубанычтамын азырга чейин. Дагы кошулса бир 30га жакын үйлөр бар сатыла турган. Ошол үйлөрдү буюрса чыгарам очередь менен. Мына ушундай техникаласы бар, чоң фермерлер бар. Жаңы техника. Ушундай 2 фермер бар. Ошон үчүн бул айылда жем менен проблема жок. Жем арзан. 1 тоннашы ошол 8 сомдон азыр ошончо таза буудай, арпа, овес, ошондойлор тоннасы 8000 сом. 8000 рубль. Анан көп суроолор болуп атат, туугандар. Кыргыз жарандык менен кыймылсыз мүлк алсам болобу? Россияда чектөө жок. Россия кенен жер. Тажикстан жараны болобу, Африка жараны болобу? Кыймылсыз мүлк алам десе, эч кандай чектөөлөр жок. Өзүнүн жеке менчигине өткүзүп алса болот. 15 рабочий күн, иш күнү менен эсептелет. Ошол документ даярдашы. Документини сизде колуңузга берет. Жердикини бөлөк, үйдүкүнү бөлөк кылып берет. Кыргызстандыкы менен салыштырбаңыздар. Кыргызстан өтө кооз жер, өтө кымбат жер. Ошондуктан ал жерди эч кимге башка жарандыгы барларга сатпайт. Ал жактагы мыйзам бул мамлекеттин мыйзамы менен окшош эмес. Ошондуктан коркпой. Кыргызстан жараны болобу, башка Африка жараны болобу, айырмасы жок. Албетте сиз келип ушул саткан адам менен договор купли-продажи деген кагазды, келишимди алды сатты деген келишимди түзүп, МФЦга барып арыз таштайсыз, жеке менчикке өткөрөм деп. Ошол жеке менчикке өткөрүп 15 күндөн кийин документ аласыз. Ошо менен каттоого туруп, ошол айылдын тургуну болуп жашайсыз. Ишиңизди аткара бересиз. Эч кандай маселе түзүлбөйт. Анан гражданство береби деп сурашып атат. Гражданствоны өзүнүн основаниялары бар. Ошол негизи бар. Ошол негизсиз гражданствону жөн эле карматып койбойт. Мен үй алдым деп барсаңыз дагы андай негизи жок негизи. Ошондуктан ага башка бир основания болсо, ошол основанияга карап эме кылышат алар. Берет. Бирок гражданство алгыла деп мен эме чакырбайм эч кимди. Жөн эле кыргыз жарандыгы менен эле келип, үй алып, ошол иштериңизди, мал чарбачыны алып жүрсө болот. Бирөөлөр жазып атат, үгүттөп атасың, андай кылып атасың деп. Мен эч кимди үгүттөгөн жокмун. Жөн эле мен билем Кыргызстандагы акыбалды. Адамдар 10 жылда 5 сотик жерди ала албай жүргөндөр бар. 5 сотикти 10 жылда алып туруп, фундамент куюп коюп, дагы 10 жыл үй куруп аткандар бар. Аны дагы 20 жыл өмүр өткөргөндөр бар. Ошондой адамдар балким мага чалып калат, жазып калат деп ошол видеону чыгарганмын. Жаман көрбөңүздөр. Бул негизи Кыргызстан биздин жер. Эч кимге берилбейт, эч ким таштап кетпейт. Бирок Алтайский край
бул дагы биздин мурунку биздин ата бабалар жашап кеткен жерлер. Эч нерсе болбойт, келсеңиздер эч ким сизди кубалабайт бул жерден. Мен жашаган айылда 99% местный орустар бар. Алар дагы мурда көчүп келген, мурда кул болуп келген, согуш бүткөндөн кийин бүтүп келген адамдардын, кул болуп келген немистердин балдары, белорустардын балдары мына ошол жерде азыр мен орусмун деп жашап калган көбүнчө. Ошол азыр бир үйдү тартканы келдим. Менимче мына ушул үй болуш керек, мына ушу. Же мынау экөөдөн бири. Ошону азыр тартып сиздерге чыгарамын, иншаллах. Ошону көрүп туруп бир эме кылыңыздар, таратып коюңуздар, балким бирөө кызык болуп калат. Кыргыздар көбөй баштады биздин айылда. Сиздерди дагы чакырам, келгиле. Мына жерде мал чарбачылык менен башка иштер жок биякта. Анан кесиби барлар, фельдшер, врач, гинекологдор болсо, аларга жумуш албетте биякта бар, албетте. Бул ушул айылда бар. Ветврач болсо дагы жумуш бар, кирсе болот иштегени. Агрономдорго иш бар. Ушундай эмелерге жумуш тапса болот. Башка мындай иштеп атып, үй алып алам дегендерге албетте Москвада туруп иштеңиздер, акчаңызды топтоп, анан бияктан үй алсаңыздар болот. Бул жерге келип иштейм десеңиздер, сезонный иштер бар, картошка, пияз, поляга барып. Бирок андай ишке мен чакырбайм, келбей эле койгула. Ошол иштеп аткан жериңиздерден эле иштеп, акчаны таап, үй алып, мына жерде мал чарбачылык, мал менен кылсаңыздар болот. Анан баягындай малина, клубника тиккенге жерлер аябай көп. Ошого кызыккандар да болсо, албетте мен жардам берем. Ушул жерге келгиле, мен дагы өзүм кызыгып турам. Буюрса, ошол клубника, смородина, малина тиккенге көптөн бери ойлонуп жүрөм. Бирок мага партнерлор чыккан эмес. Буюрса чыгып атат, азыр деле жазып атат, Жалал Абадтан туугандар жазып атат. Паланча кылам, мындай кылам деп. Буюрса чалып коюп эле кызып коюшкандар бар. Конкреттүү мындай чечкиндүү бир чечим кылып чалгандар пока чыга элек. Ал ошол жөнүндө, ошол малина, смородина жөнүндө. Бирок мал менен иштейм дегендер бир 20 үй бүлө чыкты. Азыр даяр турат, на старте турат, акчасы менен даяр. Үй болсо жыртып салабыз, алып алабыз деп турат. Кудайга шүгүр, мен аябай сүйүндүм. Ушул айылга бир 30-40 үй бүлө келип калсак, машалла, иншалла айылда чоң бир кыргыз айыл болуп калат. Буюрса Кыргызстанда менен анан бияктан маектешип, Кыргызстанга мал жөнөтөбүз, башка иштерди да кылабыз. Буюрса ага чейин көп иштерди кылыш керек. Ошондуктан саламатта болуңуздар, видеону көрүңүздөр. Буюрса видео чыгат 1-2 сааттын ичинде. 2 үйдү бүгүн чыгарам, сатууга коюлган үйлөрдү. Барына салам, подпискага кылыңыздар. Лайктарды басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Сөгүнбөй, урушпай, талашпай, улутту бөлбөй, тажик, өзбек дебей, кыргыз дебей, орус дебей, жөн эле жакшы комментарияларды жазыңыздар. Жаман комментарий жазсаңыздар да баары бир өчөт, ал бир күн же баары бир күн сизди бирөө таанып калат, айтат сен ушундай жазгансың, сен жаман адамсың деп. Бирөөгө жамандык каалабайм, сиздерге дагы жамандык каалабайм. Эч качан бирөөнү жаман деп айта албайм. Ар ким өзүнүн ою бар, пикири бар. Ошондуктан демократия деген нерсе бар. Кааласаңыздар кандай эмне деп айтасыздар, өзүңүздүн пикириңизди айта бересиздер. Саламатта болуңуздар, дагы сүйлөшөбүз. Видеону көрүңүздөр. Бай бай.